Жети Көз районунун пробация бөлүмү учурда пробацияда турган жарандарды коомго ийгиликтүү интеграциялоо багытында активдүү иш алып барууда. Бул багытта бир катар мамлекеттик органдар менен тыгыз кызматташуу жолго коюлган. Атап айтканда Кызыл Суу айыл аймагы, социалдык коргоо мекемелери, калкты тейлөө борбору жана ички иштер бөлүмү ар тараптуу колдоо көрсөтүп келишет. Саламатсыздарбы, биринчиден бул пробация да азыркы күндө Жети Көз районунун пробация бөлүмүндө 112 кардар бар. Бул жалпысынан айтканда жана ошондой эле 8 аялдарыбыз бар. Негизи пробациянын максат бул латын тилинен да алганда бул сыно деп которулат. Жеңил жана оор кылмыштар кылган жарандарыбызды бул сразу эле түрмөгө камап салбай, бул пробацияга жөнөтүлөт. Бул пробация болсо бул адамды кайра резализация болуп эсептелинет, кайра коомго кошуу. Анткени адамды түрмөгө камап коюудан эле маселе чечилбейт. Анткени ал түрмөгө барат. Дүйнөлүк статистика боюнча 60-70% адам түрмөдөн чыккан адам кайра кылмыштуулук кылат. Ошол алкагында пробация органы, институту түзүлгөн. Бул болсо статистика боюнча ошол пробацияда тиги жеңил кылмыш кылган жарандарыбыз түрмөгө барбай, ал жактан кайра оор кылмыш кылган жарандар менен биргеликте жүрөт да. Ошого чейин жеткизбей, бияктан эле коомго кайра кошуу максаты иш алып барылат. Пробациядагы жарандар үчүн кесиптик окуулар уюштурулуп, билим берүү аркылуу диплом алышына шарт түзүлүп, андан сырткары иш орундарын табууга көмөк көрсөтүшүүдө. Ошондой эле аларга багыт берүүчү тренингдер, коомдук жашоого даярдоочу сабактар өтүлүп, тарбиялык маектер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Саламатсызбы? Иштериңиз кандай? Жакшысызбы? Эмне өзгөрүүлөр болуп атат? Үй бүлөңүз менен жакшы мамиледесизби? Рахмат. Ошол буюрса жакшы жакка өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол жаш кезде ойлонбостон кылмыш жолуна барып алганбыз. Азыркы күндө албетте өкүнүч бар ичибизде. Бирок азыркы күндө ошол мурдакы жаман адаттардан арылып, жакшы жолго өзгөрүүгө аракет кылып атабыз. Сиздерге да рахмат. Ошол ар тараптуу жардам берип, дайыма көмөк көрсөтүп келатканыңызга. Оор сыноого кабылган учурда алардын документтери да жоголуп калышы мүмкүн, же болбосо бир оор турмуштук кырдаалга кабылып калышы мүмкүн, же болбосо баягы жакырчылыкка түшүп кетиши мүмкүн. Ар кандай сыноо мезгилинде ошолорду биз ошо пробация органдары менен биргеликте ошо жарандар келип каттоого алынгандан баштап алардын ар тараптуу баягы муктаждыктарын баалайбыз. Ошого жараша иш алып барабыз, кеп кеңештерди беребиз. Ошону менен бирге эле аларда балким баягы 18 жашка чыга элек балдар болуп калса, аларды дагы атайын бизде балдарды коргоо боюнча пландарыбыз бар. Ошолор боюнча иш алып барабыз. Ал жерде юридикалык, медициналык, педагогикалык, социалдык ар кандай муктаждыктар чыгат. Ошолор боюнча ал иштерди алып барабыз. Жеке эле биз эмес, ал планда жала башка дагы тиешелүү мекемелер болуп калышы мүмкүн. Ошолорго дагы биз ушундай кардарды иш алып баруу боюнча координациялап турабыз. Аларга эң негизгиси өздүгүн тастыктаган паспорт берилип, туруктуу иш орду менен камсыз болууга шарт түзүлүүдө. Ошондой эле коомдук жашоого даярдоочу сабактар өтүлүп, тарбиялык жана түшүндүрүүчү иштер тынымсыз жүргүзүлүп турары белгилүү болду. Пробацияда турган кишилерге биз кадимкидей эле паспорт беребиз, бирок биринчи пробациядан текшеребиз, биз чалып сурайбыз. Кээ бир кишилерге справка керек болот, ошол справкаларды алабыз. Кадимкидей эле жөнөкөй адамдарга паспорт бергендей эле беребиз. Эч бир кандай эмелер жок. Тоскоолдуктар жок. Биз пробация менен иштешип 442 тескеме боюнча иш жүргүзөбүз чогуу эле. Бул иштердин негизги максаты жарандардын кайрадан кылмыш жолуна түшүүсүнүн алдын алуу, психологиялык колдоо көрсөтүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Алардын коомдо өз ордун табуусуна жардам берүү жана туруктуу жашоого кайтуусуна өөлгө түзүү болуп саналат. Биргелешкен аракеттердин натыйжасында бүгүнкү күндө көптөгөн жарандар өз жашоосун оң нукка бурууга жетишүүдө. Нуржан Дөөткулова, Батыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Жети Көз районунан.